Айлана чөйрөнү жашылдандырып көрктөндүрүү өнөктүгүнүн алкагында бүгүн Манас районундагы Чоң Капка постунун боюнда бүгүн 1 километр аянтка 600дөн ашык эне жалбырактуу көчөттөр тигилүүдө. Ал эми көчөт тигүү өнөктүгүнө жалпы Манас району боюнча мамлекеттик мекеме уюмдардын кызматкерлери тартылган. Бул эне жалбырактуу көчөттөр Бакай Ата жана Манас райондук Токой чарбасында өстүрүлгөн. Өнүп жетилсе бийиктиги 2 метрден ашык болуп, айлана чөйрөнү көрктөндүрүп, экологияны тазартууга өбөлгө түзөт. Көчөт тигүүгө 200дөн ашык мамлекеттик кызматкерлер, район тургундары тартылган. Иш-чарага облус жетекчиси Эрмат Жумаев катышып, көчөт тигип Жашыл Мурас өнөктүгүнө өз салымын кошту. Ушул жерден баштап мына азыр жакшы өзүбүздүн көчөттөрүбүздү отургузуп алсак, бул биз турган асфальт буюрса быйыл бияктан тиги немеге чейин, Кызыл Адырга чейин толук асфальт басылып жасалат. Проектке кирди. Бул жердин баарын жакшынакай кылып жасайбыз. Кудай буйрса эми биздин жергиликтүү калктын милдети бул тазалыкты сактап, бир бак сайып, ошолорду өстүрүп, колдоо көргөзө берели. Айтылат го, жалгыз дарак бак болбойт депчи. Жалгыз өкмөт эч нерсе кыла албайт. Эл менен биргеликте, бизнес менен биргеликте биз эл шаркак жакшы иштер жасашыбыз керек. Бул аймак буга чейин Каралбай Таштанды жайына айланган. Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында тазаланып, жашылдандырылды. Бул эне жалбырактуу көчөттүн можжевельник сорту тигилгенде тереңдиги 40-50 сантиметр болуш керек. Ал эми аралыгы 3 метрден болуш керек. Ал эми камкордугу сугарганда 10 күн сайын бир рет сугарылып, кошумча витаминдүү азыктар берилип турат. 500-600 миңдин тегерегинде курчоо иштерине жергиликтүү бюджеттен акча караттырып атабыз. Тиги эле тим болбой, ушуну Казакстан Республикасынан кирип келип атканда Кыргыз Республикасындай бир вид боло турган көрүнүктүү бир жашыл аймакка айландыруу иштерин жүргүзөбүз. Отургузулган көчөттөрдү толук кандуу тигилгенден кийин Үч Коргон айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинин эсебинен курчоо, сугаруу, асыроо иштери толук кандуу жүргүзүлөт. Тигилген көчөттөрдүн 80% Манас району ишкерлери тарабынан алынып берилген. Ар бир атылдын парызы айлана чөйрөнү жашылдандырууга салым кошуу экенин ишкерлер билдиришет. Бишкекте Манас району ынтымагы деген коомубуз бар. Биз дайыма ушул райондогу ушундай өрөлгөлүү иш-чараларга катышып, колубуздан келген жардамыбызды берип турабыз. Казакстан областына кире берген жерде ушуну көрктөндүрүп, бир көркүн чыгарат деген ниеттебиз. Жашыл Мурас улуттук компаниясын жүргүзүү, айлана чөйрөнү тазалоо боюнча ишембиликтерди өткөрүүнүн 3 айлыгын алкагында Манас районунда алгылыктуу иштерди аткаруу колго алынган. Бул иш-чара каждый суббота болонот. Андан сырткары бүгүнкү ыйгармыктуу өкүлүбүз Эрмат Жумаев да тапшырма берди. Ар бир айылга кире бериш жерге 200 метрден ийне жалбырактуу көчөттөрдү эккиле деп. Мындан сырткары өткөн неделеде бизге 10 гектар жерди жашылдандыруу боюнча Токой чарбаларын өткөрүп, көчөт эгүү өткөрүп берүү тапшырмасы берилди. Буюрса 12-13 күнү 10 гектар жерге 4000 дана жаңгак көчөтүн эгебиз. Союз мезгилинен бери Каралбай Таштанды ташталып келген бүгүнкү күндөгү 1 километрден ашык жерге эне жалбырактуу көчөттөр ошондой эле ак кайын тигилди. Бул албетте Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында ишке аткарылды. Мындай демилге бүгүнкү күндө облус аймагы боюнча ишке ашырылууда. Чолпон Сабитова, Бесулан Рахатбек уулу, Манас району.